борборубуздагы Нават чайканасы. Бул жерде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам бузулган. Сырткы жарнамасында мисалга чайкана жерде жарнама турбайбы? Чайкана Нават деп. Ана менюдагы мыйзам бузуларды билесиздерби? Мыйзам? Мыйзам бузуларды. Бул жерде мамлекеттик тил. Мы были разрешены просить у него, прежде чем снимать. Кыргыз Республикасынын конституциясы жол берет, мына 30 жыл. Менюңуздардагы орусча бүт бар. Кыргыз как? Кыргызча саны. Бул жерде кыргызча меню бар дейт азыр. Кыргызча меню бекитип койсо керек өзүнчө. По поводу этого биз Нур чайканасы деген бар. Жок. Мына мисалга чайканасы Нават чайкана деп туура жазылат ошондой. Чайкана деген сөз мамлекеттик тилден кыргыз ар бир күбөлөшкө ошону кыргызчасын коюп койсоңуздар кандай болот? Менимче бул жер этно чайканага дейм, Национальный кыргыз. Этно ошо улут колоритте жасалган. Да. Бул жерде Нават чайканасы орусча жазылган чайкана деген сөзүн алып буюрса чайканасы деп жазабыз деп. Бул борборубуздагы Нават чайканасы. Бул жерде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам бузулган. Сырткы жарнамасында мисалга чайкана Нават деп жазылып турат. Биздин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамда жазылган. Биринчиде мамлекеттик тилде жазылыш керек, андан кийин расмий тилде алдына же оң жагына кичинекей мамлекеттик тилден кичинекей болуп расмий тил жазыш керек. Ошону Нават чайканасынын өзүнүн жетекчилигинен сурайлы деп келгенбиз. Азыр саламатчылык. Мен атым Айтбек, фамилиям Орозбек, Кыргыз Республикасынын жарандымын. Могу сыртындагы сиздерде жарнама турбайбы? Чайкана Нават деп. Ана менюдагы мыйзам бузуларды билесиздерби? Мыйзам? Мыйзам бузуларды. Бул жерде мамлекеттик тил жетекчилик барбы? Бар. Бул отурсам болобу? Чакырып. Да, можете. Саламат, жетекчилик сизби? Да? Уруксатпы? Мен атым Айтбек, фамилиям Орозбек, Кыргыз Республикасынын жарандымын. Сиздерге неме боюнча келдим эле? Бул чайкананын сыртында эмнеге мамлекеттик тилде жазылган эмес? Расмий тилде жазылып турат. Расмий тилде? Орус тилинде. Чайкана Нават деп турат. Чайканасы болот орус тилинде, мамлекеттик тилде. Чайканасы болот. Чайканасы Нават чайканасы деп жазылат. Вы сначала должны были разрешение просить у него, прежде чем снимать. Кыргыз Республикасынын конституциясы жол берет, мына 33-берене. Окусаңыз болотпу? Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана. Сиз ким болосуз? Биринчи өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Тааныштырдым го. Мен атым Айтбек, фамилиям Орозбек, Кыргыз Республикасынын жараны болом. Но сиздерде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам бузулуп атпайбы, туура? Мына менюңуздардагы орусча бүт бар. Кыргыз бар. Кыргызча саны. Бул жерде кыргызча меню бар дейт азыр. Кыргызча меню бекитип койсо керек өзүнчө. Издеп жүрүшөт азыр. Киребешке булар орус тилинде, расмий тилде жазылган менюну коюп койушкан. Тамак тизмектерин. Ошоңуз жок окшойт, Жок эмес, бар байке менде. Мен ага чейин башканы түшүндүрүп коюп кетирсем болобу? Келсеңиз. Ногулчуңуз мына. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам. Ушул жерде көрүнөсүзбү мынакей? 26-берене, 26-берене, 2-пункт. Расмий тилдеги текстин шрифтинин өлчөмү чоңдугу боюнча мамлекеттик тилдеги текстин шрифтинин өлчөмүнөн кичинерээк болушу керек жана анын оң же төмөн жагына жайгаштырылууга тийиш. Бирок сиздердики Нават чайканасы деп неме жок болуп атпайбы? Тиги сыртында чайкана Нават деп эле турат. Мыналар кыргызча экен мынакей. Бул не Бул меню. Мындай жок болуп кыргызча. Мындай деле бар, бул кухняда калып калыптыр. Таппай койдуңуздарбы? Жок, кухняда турат, азыр алып чыгып беришет кыздарга айткам. По поводу этого биз Нур чайканасы деген бар. Жок. Мына мисалга чайканасы Нават чайкана деп туура жазылат ошондой. Чайкана деген сөз
мамлекеттик тилден кыргыз тилинен расмий тил орус тили. Шрифтин өлчөмү кичинекейирээк болуш керек. Же оң жагына же төмөн жагына туруш керек жагы айтылгандай. Эң биринчи сиздер чайханасы же нават чайханасы деп кыргызча жазыш керек. А сиздер дагы орун батпай калган турбайбы? Неме деп турат а? Чайхана, нават деп. Ошону нават бияка алып өтүп туруп чайханасы, нават чайханасы деп кыргызча жазып койсоңуздар болот. А расмий тилди Негизи бизде киребеште полный жазылган немелердин баары кыргыз тилинде жазылган, өзүңүз кирип көрөт. мен кечүүнү киргенде могул турган экен го. Уважение көрсө деп. Орусча жазып туруп. Кыргызча меню деле бар байке. Ар бир киребешке ошону кыргызчасын коюп койсоңуздар кандай болот? Менимче бул жер этно чайхана го дейм э? Национальный кыргыз. Этно ошо улутка барып жасалганчы. Да, албетте. Анан ошого келип менюсу кайра кирсең орусча, биягы бүт кыргызча болсо кандай болот? Менюсу кыргызча эле, бизде кыргызча меню, английский меню. Сыртын айтып атам, сыртындагычы. Албетте. Киребешке сиздер орус тилиндеги тамак тизмектерин айтасыздар. Ошол жерге кыргыз тилиндегини коюп койсоңуздар. Ушуну туруп отурган менче. Менимче кожоюндарга айтып койсок ушу сыртындагыны, эгер алмаштырсаңыздар, бизге байланышып койсоңуздар болот. Номериңизди калтырып кетсеңиз, мен байланышып коем да. Берсеңиз жазып берем. Эгер алмаштырсаңыздар, алмаштыргандан кийин мүмкүн бизге тартып кетебиз кайра жарнама болот. Нават кыргызча жазды деп. 0707 83 04 92. Айтылек Орозбеков. Айтилек Орозбек. Эң рахмат. Буюрса алмашкандан келип кетебиз. Бул жерде нават чайханасы орусча жазылган чайхана деген сөзүн алып буюрса чайханасы деп жазабыз деп сөз беришти. Алмаштыргандан бизге чалып көргөзөбүз деп беришти демекчи. Могул жер тартпайжын? Мыйзам боюнча иштөө убактысы деген туура күнү түнү. Бирок бул жерде расмий тилде, мамлекеттик тилден кыргыз тилинен расмий тилде көйлөмү кичинекей болуп жазылыш керек. Ошондо мыйзамдуу болот. Жарнамалар.